Эми Бишкек шаарындагы дал ушундай соода көркөлөрү жаңыртылып, бардыгы бирдей болуп өзгөртүлөт. Бул үчүн Бишкек башкы архитектура ишканасы жакында эле алардын жаңыртылган дизайнын иштеп чыгыптыр. Бирок жаңылануунун чыгымын соодагерлер өздөрү көтөрүшөт. Буга алгачкылардан болуп Борбор калаанын Москва көчөсүнө жайгашкан 3 соода объектин ээси макул болгон. Андан соң шаардагы калган соода көркөлөрү акырындык менен бирдей дизайнга өзгөртүлөт. Ошондой эле Бишкек башкы архитектура ишканасы көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабатындагы соода жайларындагы бирдей кылууну пландап жатыптыр. Бизде жанагы Бишкек Лав архитектура жеңилдетилген типтеги объекттер боюнча алып барган отделыбыз бар. Ошол бөлүмдүн специалисттери бул арендаторлор менен непосредственно жумушту жеринде жүргүзүп, жанагындай өзгөртүүгө шарттарды түзүп берип атышат. Бул эмне себептен жасалып атат? Себеби дегенде бүгүн Бишкек дегенде көрүп атасыздар, жанагы парктарды, скверлерди оңдоо иш-чаралар жүрүп атат. Ошол себептен биз ойлоп атабыз, ушундайки объект облегченного типа павильон дегендер дагы бара-бара мындай шаардын статусуна жооп бериш керек деп. Мындан тышкары жакынкы күндөрү көчөлөргө тыгын жараткан аялдамаларды дагы тартипке келтирүү каралууда. Ал үчүн маршруттук таксилер менен автобус, троллейбустар токтогон жай дагы өз-өзүнчө бөлүнөт. Эми ушундай аялдамалар эки түскө боелот. Мисалы, бул жагындагы 20 метр жери жашыл түскө боелуп, бул жакка бир гана автобустар менен троллейбустар токтосо, калган 10 метрлик бөлүгү сары түскө боелуп, ал жакка бир гана маршруттук таксилер токтой алышат. Аялдамалардын жаңы типке өзгөртүлүшү жөө жүргүнчүлөрдүн дагы купулуна толууда. Анткени маршруттук таксилердин аялдамаларга туура эмес токтогондугунан ыңгайсыздык жаралып, көчөлөрдөгү тыгындар дал ушундан жаралып жатат дешет шаар тургундары. Тартип керек да. Тартип керек, ал уларды жоготуш керек да, мына көрүнүп туруп атат. Он не имеет права здесь стоять. Даже киши түшүргөнгө тигиндерээк барып түшүрүш керек, бир бош туруш керек. Только маршрутка, автобустарга. А булар болбойт да Кыргызда. Остановкаларга ошо автобус өзүнчө токтогон, маршруткалар өзүнчө токтогон аябай эле жакшы. Себеби мына баары аралашып келип токтойт, таксилерде турат, тигинде служебный машиналарда турат. Биз чындыгында автобустарга түшө албай калабыз да, же маршруткага түшөрүбүздү билбейбиз же. Аны балар удобно болот, бирок аны эчким аллергияны эчким кармабайт. Бирок бул айтылгандарга маршруттук таксинин айрым айдоочулары макул эмес. Алардын айтымында шаар ичиндеги тыгынга туура эмес жайгашкан аялдамалар себеп болууда. Ошондой эле автобустар менен троллейбустар туура эмес токтогондугунан орун жетпей, айласыздан эреже бузганга туура келет дешет маршруттук таксинин айдоочулары. Бизде жол жооп бербейт го дейм андайга. Бир кесилиштен бир кесилишке өткөндө уже остановка деген карманчик болуш керек. Карманчик азыр бир эле троллейбус кирсе, экинчи автобус эмес маршрутка батпайт. Бирок биздин остановкага. Анан ар бир эмеге кое берсе, онда обочиналарга кандай токтойбуз билбейм, мен ага жооп бере албайм. Ал туура эмес го деп ойлойм менин оюмча. Ошол айткандарын ишке ашырып, остановкаларды бөлүп койсо, жолдо тыгындар азаят. Жакшы эле болмак. Элге деле, мындай убакыттан деле алдырмак эмес. Азыр автобус, троллейбустар барып жол тосуп алат. Бөлгөн бул туура эмес да, жанакындагы. Мисалы үчүн чөнтөкчө кылып салса, узундураак кылчы. Ошондо болот. Бөлгөндө өзүндө остановка деген жок да. Мисалы үчүн азыр Киевскиден кара, Бөкөнбайга чейин пробка постоянный турат. Шаардагы аялдамаларды оңдоп түзөө тажрыйбасын мэрия өнүккөн өлкөлөрдөн алып жатыптыр. Ал үчүн аялдаманын түсүн гана өзгөртпөстөн кеңейтилип, ар бир токтоочу жай 30 метрге чейин узартылат экен. Тиешелүү иштер март айынын аягынан тарта жүргүзүлө баштайт. Биздин жанагы маршрутка айдагандарга мындай коркунуч сезим болуп атышпайбы? Андай болбой керек. Анткени биз остановкаларды кеңейтебиз. Алар токтогонго дагы өздөрүнө ошончо кенен орундук болот да баягы. Автобустарга, троллейбустарга ошол өзүнүн ар биринин орду болот. Эми бир ай, 2 ай баягы билесиздер да. Кичине жаңылышат, анан көнүп кетебиз баарыбыз эле. Элдер дагы ошол сары менен боелгон жерге, элдер ошол жерде маршрутканы күтүшөт. Жашыл менен боелгон жерде автобус, троллейбусту күтүшөт. Учурда Бишкек шаары боюнча 1,5 миңден ашуун аялдама бар. Эми бул өзгөртүүлөр ишке кирип калса, шаардыктарга жеңилдиктер болору айтылганы менен унаа тыгындары азаят деп айтуу азырынча эртелик кылат. Дастан Жолдошев, Турган Ниязов, НТС.